Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде кайрадан Тез кабар көрсөтүүсү. Бул сиздер көрүп турган чоң трасса Бишкектен Манас аэропортуна алып келген чоң трасса. Мына ушул жерден атайын көпүрө аркылуу айланып чыккан жол бар. Биз бул чыгарылышта Манас аэропортунун жанынан тактап айтканда Дача суу айылынан сатыла турган үй боюнча маалымат бермекчибиз. Biz hazır Bişkek'ten çıkıp Manas aeroportu tarafka gelip Daça su aylının buruluşuna gelip köprünün başına çıkıp durarız. Negizi Daça su aylına iki taraftan kirse bolot. Birincisi köprüden ötkönden keyin o mаңдайда турат, ошол жерден sol tarafka kirse bolot. Ал эми экинчиси кадимки biz kelgen ушул köprü аркылуу трасса менен түз барып оңго бурулуп кирип кетсе болот. Анда сатыла турган үйдү көрөлү, байкап туруңуздар. Биз үй ээсинин унаасы менен анын үйүнө карап багыт алып келе жатабыз. Азыркы чоң көпүрөдөн өтүп Дача суу айылынын башталышына кирип келип калдык. Мен ушул чыгарылыштын башталышында бир нерсени сиздерге айтып коеюн. Мындан 2 жыл мурда бул Дача суу айылында чоң кырсык болгон. Бирок мен бир нерсени сиздерге айтып коеюн. Биз Кудайым пешенебизге кайсы күндү жазган болсо ошону көрөбүз. Андыктан ниетти туура кылалы. Буга чейин биз Дача суу айылынан 2 үйдү тарткан учурда комментарийге көп пикирлерди жазган болчусуздар. Андыктан эскерте кетем. Жараткан Аллах канча өмүр берсе ошончо өмүрдө жашайбыз. Кайсы жерге самолет түшүрөм десе ошол жерге түшүрүп коюшу толук мүмкүн. Андыктан биз ниетти гана туура кылып, коркпостон акчасы туура келсе, Дача суу айылынан шарты туура келсе, үйлөрдү сатып алып, кеңири жашай берсек болот. Үй ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Атыңар ким? Султан. Султан мырза. Биз жакындап калдыкпы? Ооба, келип калдык мына. Ушул эле жолдун боюндабы? Жок, бир аз ылдыйраак база. Бир аз ылдыйраак, Бул жерде 3 көчө бар, ушунун ортоңку көчөсүндө. Дача бул жерде. Кайсы? Мына көчөдөн киребизби? Жок, азыр арка жакта. Түшүнүктүү. Дача суунун ортосундагы көчө менен, тактап айтканда ортоңку көчө менен чыгыш тарапка, аэропорт тарапка кирип баратабыз. Киргенде эле бир аз жүргөндө сол тарапта үй турат. Дача тибиндеги салынган, бышык кыштан салынган мансард типтүү үй. Мына ушул сатыла турган үй. Бул үйдүн ээси менин жанымда. Буюрса баарын чогуу көрсөтөбүз. Баштадыкпы таксыр? Ооба, баштадык. Када баштасак баштадык анда. Бул эмне? Временка, Временка бул. Бул временка экен. Көрүп турасыздар, өзүнчө салыныптыр. Бышык кыштан салынган мансард тибиндеги үй. Канча бөлмөлүү? Биринчи этажда канча бөлмө бар? 2. 2 бөлмө. Экинчи этаждачы? 2. 2. Демек 4 бөлмө экен да? 4 бөлмө, прихожкасы менен. Прихожкасы менен 4 бөлмө. Киргенде эле оң жака бурулуп карасаңыздар, өтө сонун гүлдөптүр, чорная смородина. Түшүмүн жакшы береби? Ооба, түшүм. Жыргап жейсиз да? Сонун болуп гүлдөптүр, жыл сайын. Арчалар отургузулган, үйдү бүт айланып, мына ушундай дарактар каптап турат. Анда биринчи кезекте үйдү көрсөтөлү. Ал эми ушул эле жерден унаа коюучу орун бар экен. Бир унааны кеңири ушул жерге киргизип койсоңуздар болот экен. Сол тарапта 3-4 жүзүм өстүрүлүптүр. Жакшы карасаңыздар, мына ушул каркаска буралып, чиелип өсөт. Ал эми бул жерде көрүп турасыздар, сирен гүлү дагы гүлдөп калыптыр. Биз бисмилла деп туруп үйгө кирели, баарын көрүп чыгалы. Бисмилла. Бул жер менимче прихожка. Заодно кухня, идиш жуучу жай, кир жуучу жай, чакан бөлмө экен, Асты кафелденген. Көрүп эле мен байкадым. Бул жерде эмерек коюлуптур. Бул эмеректериңиз менимче калса керек, Булар калат. Калат да. Ысык суу, муздак суу баары бар экен. Аристон коюлган. Идиш жууганга дагы болот. Биз андан оң жака бурулуп, кийинки прихожка бөлмөсүнө кирип баратабыз.
же болбосо бул бөлмөнү холл деп койсо деле болот. Кире бериштеги бөлмө. Узундугу айта турган болсок, узундугу 6 метр, ал эми туурасы 2,5 метр. Сол тарабында 2 терезеси бар. Занавескалар илинген, ремонту жакшы, потолок дагы жакшы, люстралар коюлган, пол болсо жыгач. Ал эми ушул эле бөлмөнүн кире беришинде оң тарапта чоң печка дагы коюлуптур. Муну иштетип жатасыздарбы? Ооба, иштетебиз. Жагып атасыздар да? Ооба, жакшы. Жакшысызбы? Бул ушул бөлмөнү анан кире бериштеги оң жактагы залды дагы жылытат турбайбы? Ооба, жылытат бул. Эки бөлмөнү. Потолоктор башкача го потолоктор. Жакшы потолок, качественный. Мына карасаңыздар, бир караганда Армстронгко окшоп кетет, бирок сайыз убагында жасалганбы, өтө кооз жасалыптыр. Тамактар деле ооруп калыптыр. Люстра бар экен. Бул бөлмөндө 3 терезе бар. Көчө тарабында 2 терезе, болгондо дагы ар бир терезе 2 кабаттуу терезелер. Терезелердин сыртына темир решеткалар дагы коюлган. Занавескалар илинген, пол болсо кадимки жыгач пол, сырдалган. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4кө 6. Бул экинчи бөлмө. 24 метр квадрат чыгат. Тактап айтканда, коноккана, зал, мейман бөлмөсү. Биз эми биринчи кабаттагы бардык бөлмөлөрдү көрсөтүп чыктык. 1 метр квадратты ээлеп, айланып чыккан тепкичти көрүп турасыздар. Мына ушул кооз тепкич менен чыгабыз дагы, азыр экинчи кабаттагы жатак, спальный бөлмөлөрдү көрсөтүп чыгабыз. Анда биз менен чогуу болуп туруңуздар, чогуу чыгалы. Бул тепкичтен көтөрүлүп, үстүнө чыгып бара жатканда өзүнчө эле бир башкача сезимдер пайда болот экен. Негизи дачада жашоодагы өзүнчө бир башкача рахат. Биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыктык. Экинчи кабатка чыкканда 2 бөлмө бар экен. Биз сол жактагы төрдөгү бөлмөнү көрсөтөлү биринчи. Мына ушул бөлмөдөн түз киргенде көчө тарапта жайгашкан мансарт тибиндеги бөлмөлөр. Узун туурасын айта турган болсок, 3,5 га 4. Бул жагы 3,5 метр, ал эми көчө тарабы 4 метр. Бир терезеси бар. Ички ремонту өтө жакшы экен. Мына потолоктор жакты мага. Биринчи необычный экен, Биринчи кабаттагылар башкача, экинчи кабаттагы дагы башкача. Абойлору дагы жакшы. 2 кровать коюлган, көрүп турасыздар. Оң жакта дагы бир адам жатса болот экен, сол жакта дагы бир адам жатса болот экен. Пол болсо кадимки жыгач пол. Эми ушул эле бөлмөгө чейин азыр биз тепкич менен көтөрүлүп чыктык эле. Экинчи бөлмө. Бул экинчи бөлмө ылдый тарабында жайгашкан. Ошондой эле терезеси бар. Узун туурасы бирдей эле. Буга чейинки көрсөткөн бөлмөнүн узун туурасы менен бирдей. Ушул эшик менен чыктык. Чыкканда эле сол жакта өзүнчө бир орундугу бар. Бул жерге дагы келечекте шкафчык коюп койсоңуздар, бүт кийимдерди ушул жерге койсоңуздар болот. Биз кайра сыртка чыгабыз. Мен экинчи кабатта туруп, төрдөгү бөлмөнүн терезесин ачып, сыртты бир карагым келип жатат. Анткени экинчи кабатта туруп, сырттагы көчөдөгү панораманы караса болот. Көчөдөгү кошуналардын кыймылы, учактардын учуп баратканы, конуп баратканы баары көрүнүп турат. Эң негизгиси, мен бир нерсени сурап коеюн. Бул силердин үйүңөрдүн үстүнөн учабы самолет же бир аз жогорактан учабы? Жок, жогорактан учат. Жогорактан, каяктан? Нарактан учат да? Ооба. Өдөдөн. Ошо 2 километр нары жактан учат да? Жогорактан, Жогорактан учат. Жакшы экен, түшүнүктүү. Мына биз экинчи кабатты дагы толук көрсөттүк. Эми биз сиздер менен кайрадан сыртта жолугушабыз. Үйдү толук көрүп чыктык. Менимче сиздерге жакты. Эми ушул үйдүн маңдайында 2 бөлмөлүү времянка бар экен. Бул жакта өзүңүз жашайсызбы же бирөө барбы? Жок, квартиранттар. Квартиранттарбы? Ооба. Акча түшүп турат деңиз. Квартирант киргизип койгонсуз. Киргизип коебуз. Жакшы, анда көрөлү. Квартиранттар жок да азыр, Жок, азыр ошо бир жакка кетишти. Бул времянканын прихожкасы, көрүп турасыздар. Андан кире турган болсок, бул жерде ортодогу чакан бөлмө. Печка бар экен. Туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 4 метр. 2,5 га 4 метр. Ушул эле бөлмөнүн төр жагында 4кө4 дагы бир бөлмө бар экен. Квартиранттар азыр ушул бөлмөдө жашап жатат, кирешени киргизип жатат. Анда биз кайра сыртка чыгалы, эми бак таракты көрсөтөлү.
Бул жерде бассейн барбы? Бассейн ооба. Жайында жуунса болот негизичи. Толтуруп эле маза кылып жатат экенсиз да бул жерде. Карасаңыз. Жуунабыз бирок. Сонун Сонун тереңдиги терең. Бир адамды көмгүдөй түрү бар экен. Бассейн жакшы. Эми таза сууга келели. Таксыр, таза суу кандай сиздерде? Таза суу жакшы, таза чыгат. Бул эмне? Бул жерде эмне бар? Бул жерде түбүндө мотор бар. Мотор коюлганбы? Ушуну чыгарат. Скважинадан чыгарат экенсиз да? Ооба, скважинадан. Бул жерден чыгабы суу? Көрбөйлүбү? Электричество бар да. Ал жерден автоматты жандырдыңыз азыр. Автоматты жандырдым. Автоматты жандырганда бул жактан мына ушу шлангыдан таза суу чыгат окшойт. Мына чыга баштадык уже, азыр. Секин. Бул жерге астына мотор койгонсузбу ошондо? Ушул жерден да үйгө да кетет да. Үйгө да чыгат да? Ооба. Жакшы экен. Напор жакшы эле экен, Напор жакшы, Эми бул жакты караңыздар. Бул банябы? Бул баня, ооба. Иштетип атасызбы баняны? Ооба, иштетебиз, жакшы жылойт. Жакшы жылыйбы? Эгер уруксат берсеңиз, банянын сол тарабында ажаткана бар экен. Баняңызды дагы бир кирип көрүп коелу. Ушунча үйүңүздү көрүп жаткандан кийин бул жерде от жагуучу жайы. Бул жактагысы эмне? Бул жак склад. Типа склад. Ал эми оң жакта баня бар экен. Мына жуунуучу жай. Жакшы экен иши. Түшүнүктүү. Биз сиздин мончоңузду дагы көрүп чыктык. Эми бактаракка көңүл буралы. Ортодо бул жерде көрүп турасыздар бир дарак. Кайноолу. Ал эми бул груша, алмурут. Ошто нак деп коет. Ал эми ортодо көрүп турасыздар ачык гилас, кара гилас. Наркы чекеде үйдүн жанында дагы кара гилас, ал эми бул жерде дагы бир кара гилас турат. Өрүк дагы бар. Өрүк дагы бар экен, тамдын аркасында экен, Бул жерге эмне көчөт отургуздуңузбу уже? Помидор, бадран, картошкалар бит ушул жерде. Картошка дагы дегиз. Бул жакта очок гана экен. Үстү навес, асты стяжка болгон. Суу дагы келип тура бул жака. Суу келет өзү, постоянно. Суу дагы келет экен. 3 казан турат. Бирөө чоң тай казан, ортоңкусу кичинерээк, 70-80 литрлик казан. Ал эми кичинеси майда чүйдө куурдак тамактарын кылганга болот. Очок даяр экен. Үстү навес. Андан ары эмне бар? Ал жакта складпы? Сарай. Тоок кармаса болобу? Ооба, кармайбыз тоок. Жакшы. Мына. Караңыздар. Демек, бул үйдө кеңири келип, пастелди эле алып келип, кирип жашай берсе болот экен. Анда аракетиңиздерди кылыңыздар, кечигип калбаңыздар, азыр акчасын угабыз. Султан мырза, айтыңыз эми, үйдүн баасын канча дейсиз? 22 сурап жатабыз, окончательно 21ге беребиз. Окончательно 21ге бересиз. 22 сурап жатасыз. Андан түшпөйсүзбү? Жок, андан түшпөйбүз. Андан бир тиын да түшө албайсызбы? Бул жигит ачыгын айтты. Келсе дагы сүйлөшөбүз дейт, ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Эмеректер дагы үйдүн ичинде 1-2 шкафчиктер кала тургандыгын айтты. Эми ал жагын өзүңүздөр дагы подробный сүйлөшөсүздөр. Мен телефон номерлерин жарыялаймын. Султан, айтсаң, бул үйдү бар жогу жакшы экен. Неге сатып атасың эми? Буну ушу шаар жактан там алып атканбыз, ошого сатып атканбыз, акча керек болду. Шаардан там алып атасыз, акча керек, ошон үчүн сатып атасыз. Анда Султан мырзанын телефон номерлерин жазыңыздар. 0703 84 47 91. Бул номерде WhatsApp иштейт. 0773 51 21 73. Бул экинчи номер. Прямой чалсаңыздар да болот, WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар дагы болот. Биз сиздерге Бишкектеги Манас аэропортуна жакын Дача суу айылындагы сатыла турган үйдү көрсөттүк. Жалпы жер аянты 6 сотық. Ал эми унаа кайсы жак менен кирип чыгат? Ушул жак мененби? Ооба, ушул жактан кирип чыгат да. Түз барса оңго бурулган көчө бар. Андан оңго бурулуп түз аэропорттун жолуна чыгып кетсе болот. Сөзсүз түрдө Токойду аралап. Унаа менен ушул жактан кирип, ушул жактан чыкса болот. Анда жаккан болсо, кечикпеңиздер, аракетти кылыңыздар. Ал эми тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.